атактуулар далай өткөн, алоолоп жанып турган шамдар өчкөн, пендеден жакшылыгын аябаган, пейлигенен даңазалуу бектер өткөн. Эмгегим бир инсандын жазгым келди, Асылбектин эли журтка айткым келди. Айтулуу ала бука тургунусуң, эрдигин эл алдында төккүм келдиң ай. Сайдындагы баштаган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөндү ала букаң элинин да, Асылбекте эр азамат кулуну бар. Суунун дагы агып чыгар булагы бар, сур булуттун айдап турар шамалы бар. Күн өстү ала бука жеримдин да, Асылбектей берешен инсаны бар ай. Саламатсыздарбы, урматтуу Алабука район тургундары, урматтуу телекөрөрмандар. Бүгүн баарыңыздарды ушу Ороз айы менен куттуктайбыз. Ороз айында ушу Алабука ишкери Асылбек Акбекович менен Шамшар мырза ушу биздин райондун аз камсыздалган жарандарына ушу өз тарабынан жардам көрсөтүп атат, ушу продуктовый набор. Ушу бүгүн окуяганда ушу биздин Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусунун Илгай Карамукуктун өкүлү Текебаев Тилекөрөрман сапары менен Алабукага келген. Саткал районунун барып азыр келе жатып ушу тапшырма жөнүндө катышып коюн атайын келип отурат. Тилекөрөрман Алабука районуна куш келиңиз. Анда кийинки сөздү Тилекөрөрман сизге берсек. Ассаламу алейкум. Урматтуу Чаткал району жана Алабука районунун тургундары. Азыр болсо өзүңүздөр белгилүү болгондой улуу айда турабыз. Айлардын султаны Рамазан айында турабыз. Мына азыркы акыркы 10 күндө как раз ушуга дал келип атабыз. Ошо 10 күндө айтылат, кандай садака кылсаң да Аллах Таала ошону 84 жылга көбөйтөм дейт. Кандай жакшы сөз айтсаң ошону 84 жылга көбөйтөм дейт. Садака кылсаң ошону 84 жылга көбөйтөм дейт. Ар бир жакшылык нерсесин баарын ошо 84 жылга көбөйтөбүз дейт. Анан бияктан мына өзүңүздүн уулдарыңыз болсо Асылбек байкебиз жана Шамшар иниңиз, ошо мына өзүңөрдүн тургунуңар бияктан бешикте баланын бек болорун ким билиптир дейт. Өзүңөрдүн бияктан уулуңарда ушундай жакшы тарбия болгон үчүн ушундай мына өзүңөргө бияктан кам көрүп жатат. Мына өзү дагы ошо атайын чалып айтты эле, ошол жактан мына өзүңүздөр көрүп аткандай 1200 кишиге атайын ушундай жөлөк кылып берейин деп ретинде турат ушундай. Ошондон болсо мына байкебиз менен жана Шамшар иниңизге Аллах Таалам ушун кабыл кылсын, өзүлөрүнүн ушундай кандай эмеси менен жасап аткан иштерин баарын кабыл кылып, Аллах Таалам ошол жактан канча акчасын сарптап атса, ошондо ошо миллион эселеп ошолорго берсин. Ошол болсо силерге ушул кичине жөлөк пул болуп бияктан ошол аяктан кичине ар бир немеге менен дуа кылып коюңуздар. Ошо байкебиз менен Асылбек байкебиз менен Шамшар иниңизге. Анан ошол эле тиги Ороз айында болсо ушунун кандай дуаларын баарын кылып атабыз. Ошо дуанын баарын Аллах Таалам кабыл кылсын. Ана азыр ошо Чаткал районунан келе атабыз. Чаткал районунан ошол жактан келип, ошол жактан болсо барып көрүп аткан менен ал жерден ушундай жанагындай аз болгон, камсыз болгон үйлөрдүн баарын жөнүп, жакырчылыктан чыгып атасың, туурабы? Ким? Алтынбек. Жакырчылыктан чыгып, анан азыр болсо тиги немеден былтыркы жыл, мурда 2024 жылга салыштырмалуу караганда 141% иштер жакшы аткарылыптыр да. Бул болсо ошону айта кетерим, мындай ошол жактан Алабукада да бияктан бунда ошо өткөндө келип текшерип кеткенде немеси показательдер булардыкы да жакшы эле, сеники да ошо 140% болуш керек эле. Ошондой жакшы мартен жүрүп атат. Буюрса мен ошо келечекте биздин президентибиз да аябай бизге тапшырма баарын берип, ошон үчүн күн түн дебей биякта иштеп жүрөбүз. Биз да ошо айыл менен кыдырып жүрөбүз. Мына президентибиз айтты эле, ар бир айылга чейин асфальт жол салынат деп. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле мурун болсо ошо Алабукага чейин келип, Алабукага чейин жол жакшы эле, Алабукадан Чаткалга барыш жакты жол аябай азап эле да. Азыр болсо өзүңүздөр көрүп аткандай Алабукадан Чаткалга чейин жол сонун болуп калыптыр, бияка Алабукага чейин жол начар болуп калды да. Буюрса бул жолдун баарын оңолот негизи эле. Бияктан ошол жактан мына больница баарын салып, ошол жактан баарын ошо көзөмөлдөп келатам. Буюрса Алабукага да чоң деген салымдардын баары бияктан иштин баарын бар. Ошо мына президентибиз да ошондой талыкпай ошондой бизди уламган тапшырманын баарын берип, кайсы жерге барсак да ошол жактан баарын өзүнүн саламын айтырып коюп атат ошол жактан.
өзүңүздөр көргөндөй эле мына ынтымак болуп турган жерде ырыс келип турат да. Ошол себептен кайсы жер болбосун ошол ынтымакта болуп турсак ырысыбыз толуп турат дагы. Ошондой эле тиги жанагындай жогоруда айтып кеткендей Асылбек байкебиз менен Шамшар Ленинскийге да Аллах таалам ыраазы болсун. Аларга да ушундай мына Асылбек байке менен Шамшарда алар ушул эле бүгүнкү неме менен чектелбей, өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле жанагындай көптөгөн мектептерди бүт буйткан мектептин баардыгын ошо Асылбек байке жардам берип салып жүрөт. Көптөгөн айыл өкмөттөргө кайсы биздин баардыгын өзү ошо машинесин алып берип жүрөт жактан. Көп иштин баардыгын жасап жүрөт. Ошол жактан кандай гана биз сурабайлык жактан ошону болсо ал кандай немесин сурасак да ошонун баардыгын өзү колдоп берип турат да. Анан ушу жакында мен кубок губернатор өткөзүп атмын тиги окуучулардын арасынан олимпиаданы. Анан ушундай тиги байке менен бөлүшсөм ошону мен каржылап берейинчи деп, мына ошол олимпиадада ошол киши каржылап берип атат да. Анан ошол байкебизге өмүрүнө береке берсин. Шамшарда ошондой ошокөнү өмүрдө Аллах таалам береке берсин. Ушундай кайрымдуулук иштерди да таалык пайда көп жасай берсин. Ошонун берекесин Аллах таалам берип турсун. Рахмат баарыңызга. Рахмат, Тилек Нурмаевич. Анда өкүлгө сизге берсек, кыскача сөз. Ашырбек мырза, сизге ушу Асылбек Экебековичтин атынан эки сөз айтып отурбуз. Assalamu alaikum туугандар. Наурыз айынын уктары менен барыңыздарды. Бул асыл менин бир тууган ийгим болот. Шамшарда бөлөм болот. Бул асыл бир 10 жылдан бери ушинтип кайрымдуулук кылып жүрөт. Баарыңыздар жакшы тааныйсыздар. Ушу арзулаган ыксанын алып, үйүңүздөргө барып жакшы дуаңыздарды кылып койсоңуздар, сіздерден саған шүкір. Кечиресиздер. Асылбек байке атай менден чалып сураганда эле Тилек ушул жана эң немеден жана кыйналып аткан үй бүлөлөрүнүн списогун бер депчи. Анан ошол жактан болсо ошо 1200 кишинин списогун болсо таптап чыкканда бул жана көбүнчөсү болсо айтсам биякта эмнеге алар келген жок десем, көбүнчөсү ошо инвалид жана үйдө отургандар экен да. Ошол себептен болсо мына айыл өкмөттүн баардыгын азыр тапшырып баардыгына берилет. Баардыгын адресине жетет да. Ошол себептен баягы эң жанагындай кыйналып аткан үй бүлөнүн баардыгын тактап ошондон чыкты да. Ошо 1200 кишини ошол жактан чыгарып. 300 болсо тиги өзүңүздөр билесиздер. Тиги Алабукада болсо 140 000 киши болгондон эле Чапкалда 29 000 киши болсо, ошол жактан болсо тиги бөлүшсөк Чапкалга кичине азыраак деп атты эле. Асылбек байке Шейковтордон ошол жакка көбүрөөк бөлүп берчи, ошол жакка 300 болду, ошол жакка болсунчу деп мына айтып атты эле. Шейковторго да ошол жактан 300дөн Чаткал районунда 300дөй бөлүндү. Бияктан 9 болсо Алабукага бөлүндү. Ошол себептен жана сиз да ушундай илиңизге да чоң рахмат. Ошондой эле тиги Жакупбек атабыз да, Жакупбек атабызга да чоң рахмат ушундай уулду тарбиялап жатканына. Ошондой эле Шамшар илиңизге да ата энесине чоң ыраазычылык билдиребиз. Кечирип коңуздар да экинчи жолу сүйлөп атам. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат, Тилек Нурмаевич, анда табышып койсок беле. Рахмат сіздерге çok şunu bergen Allah razı olsun. Bergen adam ön özüp götlük katarına ömrü uzak bol Allah çakasın günün görüp kıştık amanda yaşasın ömrü uzak olsun Allah çakasın günün gözün rahmat çok rahmat Allah razı olsun. Жортқондо жолуңуздар болсун, кожор кыдыр колдосун, Кудай ишиңиздерди оңдосун, бак карысын, кыдыр тарысын, кошконуңуздар менен кошогарыңыздар, ак чачтуу болуңуздар, сары тиштүү болуңуздар, алдыңыздарды бала бассын, аркаңыздарды мал бассын. Ниеттер берип аткан болсоңуздар, ниеттериңиздер кабыл айласын, ушул айларда, ушул жылдарда мартабыңыздар улук болсун. Тапкандарыңыздар той тамашага буйрусун, тапкандарыңыздар алтындан болсун. Ушул жанагыдан баа көтөрүлүп кетишиңиздерге мен тилектешмин. Асылбек сага чын ден чолугунун өмүрү калайын. Ишиңер ийгиликтүү болдун. Бала чакаң, уулдарыңын, кыздарыңын урмат сыйын көрүп, жакшы иштерде жүрө бергин. Чеңерим бере бердин, чеңеректен келе бердин. Kampalar dağına tolsun,
Өрөсөңөр малга толтун. Bir ele sen emес ülkelerinde işleri iyilti bolsun, işlerin iyilti bolsun. Жақсы күндерді жүре бердім. Саға ұзын өмір чыңден солы қалайым. Ар намысқа тірілген ұшыл ұлыңар, ақ тілегін қабылдап қолды қойғыла, ақ босатын қамшылап жаштар келуді, ақиқатты сіңіріп бүткін бойына. Арна еліңе, қызмат қылчы ел ұлы қайық жеріңе, жаш қарысы ұлығы биігі күткен, үлгі болчы дем қошып қырғыз деміне. Алғаласын Қырғызстан, ашылсын жерім, башым биік көтерсін егер мен әлем, ту көтеріп тұрғанда біздей жігіттер, төмен түшпіс түндігің ұйық мекені. Атқарып, ерінеп терең, ел сөйлесін ұғалы, ең алғач деген, Алатонын байрағын биік көтерген, ел ішіне Бақтияр Қалпайов белен. Алғаласын Қырғызстан, açılsın жерім, башын биік көтерсін егемен елім, ту көтеріп тұрғанда біздей жігіттер, төмен түшпес түндігің ұйық мекені.